Алтын казык орто мектеби 7-класс кыргыз тили сабагы. Мугалим Алимова Жанара. Саламатсыңарбы окуучулар? Маанайыңар жакшыбы? Маанайыңар жакшы деген ойдомун. Балдар, сабакка даярбызбы? Анда биз окуу куралдарыбызды даярдап, бүгүнкү сабакка көңүл бөлөбүз. Бүгүнкү биздин жаңы темабыз балдар сын сыпат тактооч. Бүгүнкү сабагыбыздын максатында балдар силер сын сыпат тактооч тууралуу маалымат аласыңар. Сын сыпат тактооч кандай суроолорго жооп берерин билесиңер. Анда балдар төмөнкү эрежеге көңүл бөлөбүз. Сын сыпат тактооч кыймыл аракеттин сын сыпатын билдирип, кантип, кандай, кандайча, кимче, эмнече деген суроолорго жооп берген тактоочтор сын сыпат тактоочтор деп аталат. Сын сыпат тактоочторго жай, ылдам, тез, бат, араң, зорго, орусча, кыргызча, өзүбүзчө, менимче, өзүнчө, жөө жалаң, бетме бет, дароо жана башка сөздөр кирет. Демек мына ушул сөздөр тексттерде же сүйлөмдүн тизмектеринде кездешкен болсо, демек сын сыпат тактооч деп билебиз. Сабакты быйшыктоо үчүн 82-көнүгүүнү карайбыз. Демек мазмунунда мындай дептир: төмөнкү сүйлөмдөрдөн сын сыпат тактоочторду таап көчүрүп жазгыла, кандай суроолорго жооп берип тургандыгын аныктагыла. Өзүңөр сын сыпат тактоочторду катыштырып 4-5 сүйлөм ойлоп тапкыла. Демек балдар, силер сабакты быйшыктоо үчүн берилген көнүгүүнү аткарып мага жөнөтөсүңөр. Эми балдар, силер үйгө тапшырма алгыла. Демек бул таблицада сын сыпат тактоочту уюштурган таяныч сөздөр турат. Демек силер ушул сөздөрдү пайдаланып текст түзөсүңөр. Текстке алгач тема коюп алып туруп, андан кийин мазмундуу, чакан, кыска, нуска текст түзүп мага жибересиңер. Анда силерге ийгилик каалайм. Кийинки сабакка чейин саламатта тургула.